Суу чечек өтө жугуштуу оорулардын бири болуп эсептелинет. Варицелла зостер вирусунан пайда болгондар көбүнчө 3-7 жашка чейинки балдар арасында кездешет. Бир жолу ооругандан кийин адам суу чечекке каршы иммунитет пайда болот дагы, экинчи ирет оорубайт. Ветряная оспа бул балдарда көп кездешет. Кыргызчасы суу чечек деп аталат. Бул өтө жугуштуу оору. Эгер туура эмес дарыланып, жакшы көңүл бой койсо, балдарда көбүнчө осложнение болушу мүмкүн. Пневмония, ларинготрахеит. Ооруну жугузгандан кийин баланын дене табы көтөрүлөт, 38-39 чейин жетет. Андан кийин эле денеде ыйлакча болгон жара пайда болот. Ал көбүнчө белгилери чачтын арасында, кулактын артында, анан денесинде ошондой ыйлакчалар пайда болуп, 8-9 күндөн кийин ал ыйлакча жарылат. Андан кийин карт пайда болот. Биринчи-экинчи күндөрү бетте кызылтактар пайда болот. Андан кийин чачтын арасында акырындык менен ыйлакчалар бүт денеге тарайт. Эгер бала жеңил түрү менен ооруса, дененин температурасы 37-38 градустан ашпайт. 39 градустан жогору көтөрүлгөн дене табы аталган дарттын оор формасы делет. Дене табынын көтөрүлүшү 5 күндөн 10 күнгө чейин созулат. Бул учурда балдарды ооруканаларга дарылоого туура. Дарыланганда көбүнчө суюктукту көп бериш керек, чтобы интоксикация болбош үчүн посимптомно лечить керек да. Температурасын түшүрүш керек, 38ден ашса жаропонижающий препараттардан берип, анан денесин обязательно антисептиктер менен шылап туруш керек. Эгерде баланын денеси кычышып, бала кыжалат болсо, анда противоаллергический антигистаминный препараттарды кошуш керек обязательно. Андан кийин обязательно инатта инфекция башталганда эле дарыгерди үйүнө чакырып, дарыгердин көрсөтмөлөрүн алып, дарылап башташ керек. Суу чечектин вирусу организмде өмүр бою сакталат. Бул көйгөй деле жаратпайт, бирок кээ бир учурда кайра козголушу мүмкүн. 50 жаштан ашкан, иммундук системасы начар адамдарда лишай оорусун чакырат. Айдан Астамова, Данияр Амантор уулу, Замана студиясы.